Касым-Жомарт Токаевдин учурдагы глобалдык көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган демилгелери БУАО Азия форумуна чогулган серепчилердин кызыгуусун арттырды. Эске сала кетсек, алар көп тараптуу соода-саттык, каражаттын жеткиликтүүлүгү, азык-түлүк каатчылыгын чечүү, логистика, технологиялар жүгүртүүсү өңдүү маселелерге байланыштуу. Мамлекет башчысынын сөзүндө учурдагы курч көйгөйлөргө каршы күчтүү бириктирүү сунушу да айтылды. Экономисттер менен талдоочулар Казакстан президентинин Азия континентинин ролу өсүп келе жатат деген пикирин да бир добуштан макулдашты. Муну менен катар Касым-Жомарт Токаев Борбордук Азиянын да мааниси 2 эсеге өскөнүн жашырган жок. Өз кезегинде Казакстан өлкө региондогу эң ири жана күчтүү экономика болгондуктан 2029 жылга чейин көрсөткүчтү 2 эсеге арттыруу боюнча чоң максат коюп жатат. And it was, as I said, a very powerful message. Президент Токаевдин сөзү абдан ишенимдүү болду. Анын сөзүнөн Казакстандын өнүгүү жана жаңылануу дарамети Азия өнүгүүсүнүн негизги факторлорунун бири экенин көрүүгө болот. Президент ушул убакытка чейин жетишилген ийгиликтерге жана алдыдагы пландары тууралуу ар тараптуу айтып, ар бирине токтолду. Серепчилердин пикири боюнча өз ара кызматташуу менен аймактагы транспорттук логистикалык дараметти жогорулатуу эң туура чечим болуп саналат. Казакстан мурунтан Орто коридор деп аталган жолдун чок ортосунда жайгашкандыктан Азиянын транспорттук түйүнү болууга мүмкүнчүлүгү бар. Сиздин президентиңиздин өз сөзүндө бир алкак бир жол демилгесине өзгөчө көңүл бургандыгы бизди таң калтырды. Бул транспорттук коридор бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндөгү бир катар актуалдуу көйгөйлөрдүн натыйжалуу чечими болушу мүмкүн. Орто коридорлордун транзиттик кубатын арттыруу менен Кытайдын бир алкак жана бир жол демилгеси менен байланыштыруу абдан маанилүү.